Саламатсызбы. Мен гепатит С-дан жакшы результат алып отурам. Алоэ Вера компаниясынан 10 жылдан бери келаткан гепатит С-дан арылдым. Бул гепатит С-дан мен эмнелерди алып ичтим биринчи эле алып ичкенде. Мына биринчи көрсөтүп коеюн результаттарымды. Мына 2010-жылы менге гепатит С бул медицинский книжка. Анткени мен медик болгон үчүн ар бир жыл сайын биз гепатит С-га анализ тапшырабыз. Гепатит С чыгып турган, мына жыл сайын чыга берген. Акыркы жолу 2018-жылы тапшырып көрдүм. Уже Москвага келгенден кийин кайра Кыргызстанга барганда тапшырсам дагы эле гепатит С. Мен бул убакта алоян жаңы ичип баштаган кезим болчу. Андан кийин алоян иче бердим, үзбөй эле иче бердим. Таблеткаларын деле улам алмаштырып иче бердим. Иче берип, гепатит С-га эмне болду экен деп тапшырып көрдүм. Ушу Москвага келгенде тапшырып көрдүм. Кечээне анализим отрицательный чыгып келди. Отрицательный меники почта менен жиберди. Анализимди бүгүн алам өзүм барып. Эмнелерди алоэ гелди ичтим, Аржи плюсти ичтим, чайды ичтим, омега-3, пробиотик, D витаминдерди жана башка витаминдерди дагы ушу түгөнгөн сайын эле алмаштырып иче бердим. Ошо результатым отрицательный чыккан аябай сүйүнүп отурам. Ошо результатым алоэ гепатит С-га ичип атып эле мен железо дефицитная анемия первой степени эме болчумун да, 84, 86, 90го жетпеген гемоглобинде мен арылып 132 гемоглобин болду. Молодец. Башым айланып, жүрөгүм айнып, эч нерсеге көңүлүм келбей, тамак адабетим тартпай, ушундай слабость болуп турчумун. Азыр бодрая, аябай күчтүү, каяка иштесе кете берем, чарчаганды көп билбейм. Ушулар менен дагы почкаман пиелонефрит болчумун. Почкамдан мен 6 ай сайын анализдин почкаман чыкпайт, бирок 6 ай сайын мен лечение кылып турчумун. Пиелонефрит менен. Пиелонефриттен арылдым. Нектарды дагы ичип аттым, алоэ ичип бүткөндө нектарды ичем, нектарым бүткөндө алоэ ичем. Ушинтип алмаштырып ичип атып мен пиелонефриттен жакшы болдум. Ашказанымдан атрофический гастрит болчу. Атрофический гастриттен жакшы болдум. Тамак ичкенден кийин мен симире албайт элем. Көп тамак ачуу андай мындай ичип койсом эле ашказаным деп отуруп жатып калат элем дагы. ОМСтен күчүм чыгарып эле ОМС иччүмүн. Азыр ашказаным эч оорубайт. Ошо гепатит С-нын аркасы менен мен көп результаттарымды жакшы кылып алдым. Молодец. Эми бизнес кылып атабыз, а? Эми бизнесине кызыккан эмесмин. Эми бизнесине кызыгып атам. Ден соолукту чыңап отуруп. Өзүм только потребитель болуп эле ичип, жакшы болгонума сүйүнүп эле ичип жүрө бердим. Ошо эми бизнесине чыгып атам. Бизнесин буюрса алып кетем деген жакшы ойлор бар. Ооба. Рахмат, жоң жакшы результаттарың бар экен. Тегле мындай карап турсаң, оорубаган жериң болгон эмес экен да сен. Мен основном менен гепатит С-дан айыккан деп айтып, ушул боюнча айтайын деп атсам, одон башка канча ооруларың айтып атасың. Ооруларым бар болчу. Внутричерепное давлением бар болчу. Аны да мен невропатологдун учетто турчумун. Мага назначение 6 ай сайын келип назначение алып турбасаң, сен внутричерепное давление менен инсультка айланып кетет деп, андан да лечение алып турчумун. Азыр баш ооруну билбейм, жаз келген сайын башым ооручу. Азыр Кудайга шүгүр, баш ооруну билбейм. Дагы бир суроо, эми аял кишинин жашын сурабайт дейт. Бирок канча жаштасың? 48 жаштамын азыр. Очень молодая көрүнөсүң. Рахмат.